Эле тоңолмойн өлкөнүкпөйт. Көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдалышында биз Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кара Дарыя айыл аймагы, анда жашаган калктын быйылкы пандемиянын оор шарттарына карабай социалдык курч көйгөйлөрүнүн кандайча чечип жаткандыгы жаатында кеп кылмакчыбыз. Сузак районунун түштүк батыш ыптасынан орун алган Кара Дарыя айыл аймагы кошуна Өзбекстан менен 22 чакырым аралыктан чектешип турат. Чегарага чектеш бул айыл өкмөт негизинен чоң 3 айылдан туруп, анда бүгүн 16 миңге чукул кал жашайт. Айыл калкынын баш көйгөйлөрүнүн бири таза суу. Айыл өкмөт боюнча алганда буга чейин калкынын 38% гана таза суу менен камсыз болуп келген. Дал ошондуктан да быйылкы пандемиянын оор шарттарына карабай Кара Дарыя айыл өкмөтү анын башчысы Аширбек Матиевдин демилгеси менен айыл өкмөт, чет элдик донорлор, ошондой эле жамааттардын колдоосу менен жер алдынан 75 метр тереңдиктен артезиан суусу чыгарылып, 6 чакырым узундуктагы суу түптөрү тартылган. 300 тегерегиндеги түтүндү ушу таза суу менен камсыз кылдык. Буга бүткүл дүйнөлүк жаштар Коом ассамблеясы жардамында, мына айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен, анан биздин элдин именно мына суу ичет элдин жардамы менен, элдин салымын кошуп туруп, мына бир 300 түтүндүгө эң керектүү болгон мына таза сууну чыгарып алганыбыз. Мына биздин утук бол, мына жылда өткөн үстүбүздөгү жылда ушул ишти кыла алдык. 900 миң тонналык суу кампасыны мурда Союз убактында курулуп, бул 30 жылдан бери иштелбей калган нерселер. Азыр эми мына 70 метр тереңдиктен 15 киловаттык мотор коюп чыгарып, мына бизде система мындай скважиналар суу ылдыйда турат. Мына колодцубуз мына элдин деңгээлинен бийикте тургандыгынын бизге эң жакшы жери электр энергиясын үнөмдөгөнгө жакшы болуп турат. Себеби 2 суткада бир жолу мына колодцу толтуруп алабыз. Элге 2 суткадан ашык жетет. Şu 300 түтүнгө. Биздин уткан жерибиз электр энергияны үнөмдөй турган жагы ушул жакшы болуп калган. Эми азыр мындай нерсени курганга болбойт экен. Бул мына Союздан калган. Биз ушуну тазалап, оңдоп, кайтадан өзүнө келтирип, ушул нерсени ишке салып алдык биз мына. Азыр бул эми эң элге керектүү болгон таза суу, 70 метр тереңдиктен чыккан таза суу. Суу төлөмдөр кандай болуп атат? Bir айга 24 саат эл суу ичет, ар бир түтүн. 24 саат суу ичет, үзгүлтүксүз. 100 сом айына акча төлөйт. Ар бир үй 100 сом акча төлөйт, бирок бул суу 24 саат бою суу беребиз. Свет биз сууну бияка камдап алгандан кийин өчөбү, свет болуп турабы, анын эмес тиешеси жок. 2 суткада бир муну толтуруп коебуз. Элге 2 сутка 2,5 суткага жетет. Буга чейин таза суу дегенде ак эткендер так этип келишкен Төш Ак мечит айылдарынын 300 кожолугу бүгүн ичүүчү таза сууга жетишкендерине жетин албай кубанышат. Кандай болуп калды эми суу? Ушу мурун арыктан суу ичет элек, ылайка сууларды, малдар кечип, неме кылган сууларды ичет элек, начар сууларды. Азыр эми таза суу ичип калдык, жакшы. Качан чыкты таза суу? Кыйла болуп калды чыкканына. Сүйүнүп отурабыз, жакшы. Таза суу ичип калдык деп. Үйлөргө да киргизип атасыңарбы? Ооба, шланга менен киргизип атабыз. Ичип таза сүйүнүп эле калдык, суу ичип. Суу алган тургун айткандай, бул ичүүчү таза сууну айыл калкы канча жылдардан бери зарга күтүп келишпедиби? Таза суунун келиши менен айылдыктар жашоо жагдайларында өзгөртүшүп, үйлөргө таза суу киргизе башташкан. Мынакей биздин айылда дагы таза суу келип, аристон коюп, мынакей ысык суу, муздак суу чыгып, шаардан айырмасы жок болуп калды. Мына условия, шаардын условиясындай сууларды чыгарып, үйдүн ичине киргизип, жакшы условия түзүп алдык. Суу чыгарып бергендерге ушул чоң ыраазычылык билдиребиз. Айылда жашап шаардагы шарт түзүүгө түшкөн ак мечиттиктер бүгүн үйлөрүнө аристондорду коюп, ысык суу, муздак суу менен кенен пайдаланып гана тим болбостон үй мончолорунда кура башташкан. Өткөн жыл соңунда Кара Дарыя айыл аймагы өлкөбүздөгү таза суу программасына кирип, Кытай грантына 108 миллион сомдук долбоор өткөрүшкөн. Бул долбоор ишке ашып калса, Кара Дарыя айыл аймагында таза суу көйгөйү толук чечилмекчи.
Karadarya айыл аймагындагы көйгөйлөрдүн бири жол маселеси. Өзгөчө эски асфальт тешилип, каттоого мүмкүн болбой калган дал ушул Карадаря Чаңгыр-Таш жолунун 6 чакырым жери айыл өкмөттүн чоң аракети менен мындан 2 жыл илгери асфальтталса, бүгүнкү күндө ички көчө жолдорун асфальттоо улантылып жатат. Пандемиянын залакасы Кыргызстанга калган ичинде биздин айыл өкмөт эле тийип атат. Жылдагыдай ойлоп койгон көп иштерди аткаралбай калдык, бирок социалдык маселелерди өзүбүздүн каражат менен чечишке аракет кылып, быйылкы жылдагы бир кыйла иштерди аткардык. Анын ичинен негизги көйгөйүбүз болгон таза суу. Ал буга чейин айтылып кетсе керек. Демөөрчүлөрдү таап таза суу 2 айылда таза суу менен камсыз кылдык. Азыр иштеп атат. Андан тышкары өзүбүздүн каражат менен ички жолдор такыр каралбай калган ички жолдорду шагыл төгүп эле коюп жүрөт элек. Ана 1030 метр эки көчөнү Туманов көчөсү менен Осанов Кочкор көчөсүн өзүбүздүн каражаттан 3 миллион 300 миң акча коротуп асфальттадык. Андан тышкары 4 балдар бакчасынын бирөөсү Steam гранттан, түркү берүүчү гранттан каражат бөлүнүп, балдар бакчасына кошумча имарат, музыкалык зал курулуп, бүтөрдүн алдында турат. Дагы жаңы 2 балдар бакчасыны өзүбүздүн күч менен, жергиликтүү бюджеттин акчасы менен куруп, бүтөйүн деп ушу бюджетке кирген болсо эле ачабыз деп турабыз. Экөө тең 2 айылда, бири Арал айылында, бири Төш айылында 30 орунду 2 балдар бакчасы бүтөр алдында турат. Социалдык объектилер менен кошо Карадаря айылында жаштар машыгууга, спорттук жайларга да өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Буга бир мисал, Төш Ахметчит айылдарында бул жылда бүткөрүлүп жаткан күрөш залын алсак болот. Амалшылар көрүп турган күрөш залы элдин демилгеси менен ошол жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл тургундарынын, аксакалдардын демилгеси менен барыңар билесиңер, биздин Карадаря эли күрөшкө өтө шыктуу элбиз. Чемпиондор чыккан, бир далай агаларыбыз, инилерибиз чыккан күрөштүн мекен деп айтсак болот да. Ошондой ушу жөрөлгөнү колго алыш максатында ушу здание курулуп тапшыруу алдында турат. Кудай буйрса жаңы жылга тең тапшырабыз деген оюбуз бар. Буга айыл өкмөт тарабынан 860 миң сом акча каражат сарыпталды. Демөөрчүлөрүбүз, айыл тургундары, жамааттар ушу ашар жолу менен кылып ушундай бир жакшы жөрөлөр баштап ушу бүтүрүш алдында турабыз. Жаңы жылга чейин буйрса тапшырып ушул жерде балдарыбыз, келечек муундар, чыныгы спортсмендер, ден соолугу чың муундар тарбиялабыз деген ойлорубуз бар. Карадаря айылдары балыкчоон адырларды этектей жайгашкандыктан жыл сайын жазындасы сел коркунучу чоң. Каржы маселесинин таңкыстыгына карабай, Карадаря айыл өкмөтүнүн башчысы бул аймактагы 4 жерде курулуп, бирок 20-30 жылдан бери тазаланбай туруп калган сел дамбаларды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Бизде Карадаря айыл өкмөтүндө действительно сел опасный 24 колотубуз бар. Биздин айыл өкмөттө жашаган элдердин Арал Төш болуп биягы Өзбекстанга чейин чозулуп жатат. Ошол жайгашкан үйлөрдүн баардыгы ушу колоттордун этегинде болгондуктан сел маселеси өтө элге коркунуч туудуруп келет ушу күнгө чейин. Ошону селден элдерди сактоо максатында биз дагы мындай карап отурбастан өзүбүздүн айыл өкмөттүн колунан келишинче местный бюджеттин эсебинен ушундай колотторду, сел опасный колотторду куруп, элдерди баягы коркунучтуу эң көйгөйлүү деген маселелерин чечип келатабыз. Сел дамбаларын Ооба, сел дамбаларын куруп. Бул эң кооптуу деген колотубуздун бири ушул. Колот мына азыр тосмобуздун бийиктиги 24 метр, узундугу 165 метр. Мындай селкелин уруунчу жери 20-50 метр. Эң сел опасный колотторубуздун бири ушу. Азыр ушу колотко караштуу 1000ден ашык үй бүлө жашайт. Азыр Кудай кааласа ошол 1000 үй бүлөнү кооптуу немеден чыгардык деген ойдомун. Мына быйылкы жылы дагы 3 селовой дамба курдук. Бул биринчиси ушул. Мындан башка дагы 3-өнү курдук. Бардыгы болуп 5 дамба курулду 2 жылдын эсебинен.
Анан эми биз дагы 19 дамбаны жылына өзүбүздүн бюджетибизге карап мамлекетте эле күтүп отурбай, МЧСте эле күтүп отура бербестен өзүбүз ушу ашар жолу менен айыл өкмөттүн ушу бюджеттин эсебинен ушуга окшогон көйгөйлүү маселелерди өзүбүз деле чечип атабыз. Айтылуу Кара Дарья абалтан эле даамы таңдай тамшанткан аш болумду көрүүчү, далысы жер жыттыбаган күрөш балбандар менен атагы чыгып келген. Дал ушул Кара Дарьянын бренди болгон шалычылыкка келсек, жылына бул айыл өкмөт аймагында 1000 гектарга чукул шал өстүрүлүп, 3,5 миң тонна Кара Дарья күрүчү сатыкка чыгат. Жыл сайын октябрь, ноябрь айларында бул чөлкөмдө 20дан ашык ак жубаздар кызуу ишке түшсө, бүгүн 1-2 гана ак жубаз иштеп жатыптыр. Мына таяр уже продукция азыр элейбиз. Күрүчү. Аты Чыңгызхан. Эң эле мээнети көп ушу шалы болсо керек деп ойлойм да. Азыр продукция уже даяр болуп калды да. Элейбиз. Nerede elegi var, bu soku. Anam bazarga apar satабыз. Öçürüp koy. Dayar produksiyonu eleybiz. Bu dayar gürüç. Mana ko'rsangiz daha bo'lar. Bozorga kete turgan dayarı. Bu sınıgı. Bunday çatqanda ikinci sortda qo'yadi da. Bu to'lg'onda qaptaymiz. Dayar produksiyani ақырында qaptaymiz. Шул боюнча базар кайда? Şu boyunca bazarga. Былтыркыга салыштырмалуу баа жогорубу же төмөнбү? Жакшы эле. Былтыркыдай элеби? Былтыркыдай эле. Эми азыр килограмм орточо канчадан кетип атат эми ушу күрүчтөрүңөр? 60 сом, 70 сом, 65 сом. Муну эми Жалал Абадтын базарына апарасыңар? Жалал Абадтын базарына апарып сатабыз. Кээде ушул жерде дагы коммерсанттар келип калса сатып беребиз ачыгы. Мындай. Ушул жерде коммерсанттар келип алып калат, кээ биркиси жакшылап алат. Жалал Абад бадыл алышат. Көрүп, ушул жерде октоп атканын көрүп ишенет да. Мындай сыныгын октоп коюптур деп кыжалат болбойт да. Шалы дебе сен мени, шал кылам мен сени, күрүш дебе сен мени, гүл кылам мен сени демекчи. Дыйкандарды шал кылганда, гүл кылганда шалычылык болсо, анын бүгүнкү чыгым кирешеси кандай болуп жатат? 70% элдин кыла турган иши бизде шалычылык да. Өрөөнчүлүктүн шалычылыгы. Ушу шалы бизде эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин боло турган түшүм бул. Бул шалындагы иши жеңил эмес, өтө оор. Бул шалыга кеткен расходу канчалык пешене тер менен канча акча коротсоң, мунун айдоосу бар, дарысы бар, отогу илгери мурун оток болот эле. Азыркы күндө бүт химический гербицидтер чыгып алып, аны гербицидти чачып, ошо менен жеңил болуп калды. Бирок ал дагы каражат болуп эсептелет да. Ошондо 1 гектарга канча чыгым кетет эми? 1 гектар шалыга эми орто эсептегенде 70-80 миң акча кетет. Өндүрүп ошо даяр кылып сатканга чейин, даярдаганга чейинчи. Ал анан кийин жакшы болгон болсо, азыркы дыйкандардын эмеси боюнча бир 200-250 миңдин тегерегинде сатып алсаңыз болот да. Мисалы 3 тонна, 4 тонна күрүч түшкөн болсо, таза күрүч. Аны азыр бизде мына күрүчтөрдүн эмеси 60 сом болуп атат. Ушул азыркы орточо баа ушул күндөрдө. Анан сортуна карап болуп атат да. Себеби сорт азыр бизде 3 сорту эгилип атат бул Кара Дарьяда. Мындай жакшы сорттор болуп, башка жактан алып келген сорттор да. Бул аланга деп өзү мурунтан эгилип жүргөн, бунун баасы дагы жакшы, ашы дагы жакшы үчүн муну эл үзгүлтүксүз колдонуп келе жатат да. Анан Түркиядан келген жаңы уруктар бар азыр. Чыңгызхан деп ат коюлган бул жака келгенден кийин.
Анын баасы дагы ушу 60 сом, 62 сомго чейин болуп атат. Бальдо деп дагы жаңы былтыр бир урук келди. Ал 65 сомго чейин болуп атат ал урукчу. Ошол уруктарды биз азыр бул жерде кургатып, ажыбазга даярдаганга чейин ошол мээнети ошондой каражат сарпталат да бугачы. Анан акчасы ошондой, үчөөнүн акчасы тең 3 кыл баада болот. Негизги дыйканчылыгы чалычылык болгон карадариялыктардын өндүрүп жаткан күрүчтөрүн сатууну жакшыртуу боюнча аталган айыл өкмөттөгү соңку аракеттер кандай? Быйыл атайын бир долбоорго кирип, Кыргызстан Германия кызматташтык уюму деген бар. Жайзат ушул күрүчтүн брендини иштеп чыгып, анан күрүчтү эл аралык базарларга алып чыгыш үчүн, дүйнөлүк базарларга алып чыгыш үчүн неме кылып, упаковкалап. Атайын ошондой цех ачайын деп атабыз, ошол долбоорго кирип. Кудай кааласа кирген болсок, элибиз үчүн чоң пайда болот деп ойлойм. Дыйканчылык, багбанчылык менен кошо Карадарияда мал чарбасы кескин өсүүдө. Дал ушул тармакты өнүктүрүү боюнча бул жылда Карадария вет сервиси курулуп, ишке түшүү алдында турат. 2019-жылы Арис программасына кайрылып проект жаздык. Проект жазып, Кудайга шүгүр проектибиз өтүп калды. Өтүп, Сузак району боюнча экиле ветсет конторасынын ошонун бири Карадария өкмөтүнө түшүп калды. Аракет кылып өткөрүп, Кудай кааласа 2019-жылы октябрь айынан башталган иш. Арис программасы полный өткөрүп берип, текшөрүп, тендер өткөрүп. Анан быйыл 2020-жылы бүткөрдүк, Кудай кааласа. Мына бүтүп кирүүнүн алдына турабыз. Жалпы канча каражат кетти? Жалпы каражат кеткени 2 миллион 900 миң сомдук. Анын ичинен 2 миллион 400 миң Арис программасы колдоп акча бөлүп берди. Ошо фирманын несине 500 миң айыл өкмөтү өзү жардам берди. Ушуну бүткөрүп алсын деп. Ошондо жалпы 2 миллион 900 миң сомдук акча каражат кетти ушул кыздарнын бүтүшүнө. Эми бүгүнкү максат кандай болуп атат эми? Буча мына өзүңүздөр билип турасыздар, мына ушул элде, журтта мал көбөйүп атат. Мына рыночный экономика деп малдын саны да өсүп, жандыктардын мына эт багында эт жакшы тартып элге акча болуп атат, элде да кызыгып мал чарбасы өсүп атат. Эми ветеринардын салымы ошолордун элдин мал жандыктарын ар түрдүү жугуштуу оорулардан, паразиттардык оорулардан сактоо максатында биз сервис уюшулган. Биздики ушу кызмат 8 ветеринардык сотрудник бар Карадария өкмөтү боюнча. Мен өзүм ветеринарга адес айыл өкмөтүндө. Ушулардын бардыгы айыл өкмөт аймагына 7-8 участкасы бар, бөлүп алышкан. Ушунун полный элдин немесин тейлейт. Бизге мына жакшы болду, мына конторабыз өзүнчө отдельно болуп түшүп калды. Өкмөтүбүз колдоп, жер аянтын бөлүп берип, мына здание түшүп калды. Кадырман көрөрмандар, өлкө үчүн, анын ичинде айыл өкмөт үчүн быйылкыдай оор шарттарга карабай биз кеп кылган Сузак районундагы Карадария айыл аймагында чоң иштер жасалган. Анткени бул айыл өкмөттө ардактуу эл салууга чыкканына карабай, эл суранып, айыл кеңеш депутаттарынын өтүнүчү менен шайланган чыныгы иштерман инсан Айшербек Матиев быйыл жайындасы ковид инфекциясына чалдыгып, ден соолугунун оордугуна карабай жетектеп келбедиби?